Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин катталуучулар. Биз өзүбүздүн түз эфирибизди баштай берсек, биздин коногубуз дагы түз эфирдин коногубуз да биз менен байланышка чыкты. Анда эмесе бир аз киришүү айтып кетсем да. Азыркы кезде Улуттук банк ушул жылдын июль айында күрөө коэффициенти боюнча өзгөрүүлөрдү киргизди. Ага ылайык күрөө коэффициенти мүлктүн рынок баасынан 50%дан кем болбош керек да. Бул тууралуу бүгүнкү түз эфирде сөз кылмакчыбыз. Сиздер менен мен Асель Акматалиева, Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси болом. Ал эми биздин коногубуз Улуттук банктын методология жана көзөмөл башкармалыгынын башкы инспектору Жаңыл Коноева. Саламатсызбы, Жаңыл? Саламатсыздарбы. Анда ушу биринчи суроодон баштасак, кайсы учурда насыялууда күрөө коюлат? Азыркы мезгилде коммерциялык банктар, финанс кредиттик уюмдар тарабынан көптөгөн кредиттик продуктылар берилип жатат. Алар көбүнчө өзүнүн мөөнөтү, берилген шарттары, ошону менен бирге күрөө коюу менен же күрөөсүз болуп бөлүнөт да. Ошол эле учурда күрөө менен берилүүчү кредиттердин көпчүлүгү эң негизгиси анын суммасына жараша болот. Финанс кредиттик уюмдар өзүнүн тобокелдиктерин эске алып, өздөрү кандай кредиттерди, кандай шарттарда берүүнү өздөрү өз алдынча аныкташат. Ошондуктан өзүнүн тобокелдигине жараша, ири суммасына жараша ар бир финанс кредиттик мекеме ар бир кардардын талабына жараша ошо көбүнчө ошо күрөөнү алуу менен кредиттерди берүүгө беришет. Анткени алар өзүнүн берилген кредиттерин кайтарыш керек. Берилген кредиттерди кайра ошол киши төлөп бере алабы же бере албайбы деген суроону коюу алдында ошо эгерде ал күрөө койсо, чындыгында бул кредиттер кайтарылат дегенди билдирет да. Ошондуктан алар көбүнчө кыймылсыз мүлктү алууга душар болушат. Алар негизинен ушул кыймылсыз мүлккө коюлат экен да, күрөөлөрчү? Жок, негизинен мыйзамда көптөгөн мүлктүн түрлөрү каралган, кандай мүлктөр алына тургандыгы. Ал ошондой эле кыймылсыз мүлк, батирлер, үй, жер тиркелери, алтын куймалар, ар кандай көптөгөн мыйзамда кандай түрлөрү каралса, ошонун баары, товарлар, складта турган товарлар дале алынат да. Ошондуктан ал берилген кредиттин шартына жараша, эмнеге, кандай, ошого жараша берилет. Эң негизгиси бул финанс кредиттик уюмдардын эң негизги милдети бул аларды кайтарып алуу да. Ошондуктан эгер ал күрөө менен камсыздалган болсо, алар чындыгында эле ошол кредиттерди биз кайтарабыз деген ойда. Ошондуктан кепилдик катары. Мына жакында эле Улуттук банк ошо күрөө коэффициенти боюнча өзгөрүүлөрдү киргизди. Ага ылайык, мисалы үчүн, коммерциялык банк мүлккө коюлган ошонун баасын, коэффициентин ошол мүлктүн рынок баасынан кем эмес, 50%дан кем эмес деген шарт койду да. Ушул туурасында айтып берсеңиз, буга чейин кандай болуп келген жана бул азыркы кезде бул өзгөрүүлөр биздин керектөөчүлөргө кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Биринчиден белгилей кетким келет, бул Улуттук банк буга чейин күрөө боюнча эч кандай талаптарды койгон эмес. Анткени финанс кредиттик уюмдар алар өздөрүнүн тобокелдиктерин эске алып, берилген күрөөнү баалашат да. Кандай шартта беришет, ошонун баарын алар өз алдынча аныкташат, ички документтери менен. Көбүнчө бул эмне себептен биз күрөө коэффициентин койдук? Мен күрөө коэффициенти эмне экенин түшүндүрүп кетким келет. Бул рыноктук баанын ага ошо күрөө менен байланышкан ар кандай шарттар болот да. Эгерде ошол күрөөнү биз алса, финанс кредиттик мекеме алса, ошол күрөөнү сатууга кеткен сарпталуучу каражаттар, ошол күрөө ушул канча бир убакыттан кийин кандай баада болуп калат, ал кандай шарттарда, кайсы жерде жайгашкан, ошонусун баарын эске алуу менен банктар ар бир күрөөнүн түрүнө жараша күрөө коэффициентин коюшат да.
Бирок биз улуттук банк азыркы мезгилде көрүү коэффициентин бир гана кыймылсыз мүлк боюнча 50%дан кем эмес болушу керек экенин орноттук. Анткени алар ошо көбүнчө бул айыл жергесинде ар кандай жерлерде жайгашкан мүлктөрдү биз анализдин жыйынтыгы боюнча алар кээ бир күрөөлөр 50%дан да ылдый баалангандыгын эске алып, ошол болгон кредит алуунун жетиштүүлүгүн камсыз кылуу максатында бул күрөө коюучулардын укуктарын колдоо максатында 50%дан кем эмес деп койдук. Бул негизинен күрөө алуучуга, карыз алуучуга, кредит алуучуга эң негизгиси кандай шартты түзөт? Бул анын күрөөсү 50%дан кем болбойт да. Эгерде анын батири мисалы 1 миллион сом турса, ал жок дегенде 500 миң сомго чейин бааланышы мүмкүн экендигин билдирет. Бирок бул эң төмөнкү көрсөткүч. Коммерциялык банктар, микрофинанс мекемелеринин баардыгы ошондон жогору деле койгонго толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул эң төмөнкү, жок дегенде ошончо болуш керек деген көрсөткүч. Демек буга чейин коммерциялык банктар өздөрү чечип коюп келген да, бааларды. Ооба, буга чейин алар өздөрү ички документтеринде бекитишет да. Бул күрөө мындай коэффициент, бул күрөө боюнча түрү боюнча мындай коэффициент деп. Азыркы мезгилде улуттук банк бир гана кыймылсыз мүлк үчүн койду. Түшүнүктүү. Урматтуу биздин катталуучулар, эгер бул тема боюнча сизге кызыктырган суроолор болсо узатыңыздар. Биздин экспертибиз түз эфирде сиздин сурооңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе ошо кийинки суроо бул боюнча мүлктү күрөөгө коюунун кандай коркунучтары бар? Керектөөчүлөр мүлкүнөн ажырап калбашы үчүн кандай маалыматтарды билиши керек да алдын ала? Эң негизгиси бул мүлкүн күрөөгө коюу алдында эң бирден бир шарт бул келишим менен толук тааныш керек. Келишимде так кандай суроолору болсо, эгерде келишимге өзүнө дал келбеген кандай бир тактоолор керек болсо, ошонун баардыгын алар ошо келишимди кол коюу астында финансы кредиттик мекеме менен сүйлөшүп, тактап, анан кол коюш керек да. Күрөөнү коюу алдында эң негизгиси ошо күрөөдөн ажырап калбоону максат кылыш керек. Анткени күрөө бул мүлктөн ажырап калуу бул абдан чоң коркунуч болуш керек. Ошондуктан келишимде болгон шарттарды толук аткарууга даяр болуш керек. Мен ошол келишимди кол койдум, мен ошону аткарам. Эгерде ал аткарылбай калган учурлар болсо, анда ал алдын ала финансы кредиттик уюм менен кайрылып иштеши керек да. Менде ушундай кыйынчылыктар болуп атат. Мен мындай кандайдыр бир коркунуч, кандайдыр бир шарттар болуп калды, төлөй албай атам деп. Мисалы азыркы мезгилде эми биздин Кыргыз Республикасынын ар кайсы аймактарында жаратылыштын коркунучтарынан сел жүрүп жатат да. Селдин кесепетинен мисалы эгерде селдин кесепетинен кандайдыр бир эмелер жабыркап калса, толук ошонун кесепетинен төлөй албай калса кредиттерин, алар азыр мисалы финанс кредит мекемелерине кат жүзүндө кайрылыш керек да. Биз ушундай селдин кесепетинен ушундай болду. Анан финансы кредиттик мекеме албетте алардын кайрылуусун карап, чындыгында эле ошол аймакта сел жүрдүбү, чындыгында эле ошол кредит алуучу кайрылганына жараша баарын такташат да. Тактагандан кийин гана ал ошол кредит алган адамга жардам бергенге аракет кылышат алар. Реструктуризация кылышат да. Реструктуризация бул келишимдин эң баштапкы келишимдин кандайдыр бир шарттарын өзгөртүп, жылдырып, төлөөнү кандайдыр бир жылдырууга, ар кандай графиктерин өзгөртүп бере алышат да. Ошондуктан мен көрүүчүлөргө кайрылып кетет элем, эгерде ушундай шарттар болуп калса, албетте финансы кредит мекемелерге барып кайрылыңыздар. Өзүңүздүн проблемаларыңыздар менен
өзүнүн өзү иштебестен финансы кредиттик мекемелерге барып кайрылуу керек да. Чындыгында эле ушундай мисалы үчүн кырсыктарды айтып кеттик сел же болбосо жеке да кырсыктар болуп калышы мүмкүн. Ошондой мезгилдерде коммерциялык банк демек түшүнүүгө барат экен да кандайдыр бир жеңилдиктерди ошо дагы кандай жеңилдиктерди бериши мүмкүн мисалы. Жеңилдиктерди эми мен биз жеңилдик беришиңер керек деген улуттук банк андай талаптар жок. Анткени ал ар бир финанс кредит мекеменин өзүнүн каражаттары, өзүнүн тобокелдиктери, өздөрү кандай жеңилдик бергиси келсе ошондой жеңилдик бере алышат. Албетте алар ошол сиз айткандай жаратылыштын кесепетинен жабыркаган адамдарга албетте алар реструктуризация деп коебуз. Бул карыз алуучунун карызы азайбайт, бирок кандайдыр бир мөөнөткө жылдырып берүү шартын көздөйт да. Алар жылдырып берип, эгерде бул эми жаратылыш кырсыктары айтпай келет да, ошондуктан бул форс-мажорный обстоятельства болгондуктан алар албетте аларды карап чыгышы керек. Биз коммерциялык банктарга ошо карашыңар керек, аларга жардам беришиңер керек деген сунуштарды, көрсөтмөлөрдү беребиз. Айтып кетсем, бул бир гана жаратылыш кесепетинен эмес, ошо Баткен областында болгон учурларда дагы биз кардарларга жардам берүүнү суранып, аларга кандайдыр бир шарттарды түзгөнгө аракет кылганбыз. Кат жөнөткөн болуп улуттук банк кат жөнөткөн Кат жөнөткөнбүз, токтом кабыл алганбыз. Бирок жаратылыштын кесепетинен жабыркаачылар боюнча бизде токтомдор уже кабыл алынган, ошондуктан албетте кайрылса болот. Эми жашоодо ар нерселер боло берет да, ар кандай кырдаалдар болот. Мисалы үчүн ошол эле акча карызга алган адам кайтыш болуп кетсе, ошонун насыясын ким төлөйт, ким жабат? Эми кредит алууда биз азыр күрөө боюнча сөз кылып кеткендиктен, күрөөнүн мураскери, эгер ошол күрөөнү мураскерге таштап кетсе же ошол мураскер өзүнүн алса ошол мүлктү, ал ошол толугу менен мыйзам боюнча, мыйзам чегинде, мыйзамда каралган шарттарга жараша толугу менен жооп берет. Кийинки суроо мындай: күрөө берүүчү деген ким? Орусча айтканда залогодатель, кыргызча күрөө берүүчү. Негизи кредит алууда бир гана кредит алуучу адам эмес, ошо өзүнүн эгер мүлкү жок болуп калса, ал күрөө берүүчү катары башка бир адамдар чыгышы мүмкүн. Баласы же аялы же тууганы, бир тууганы же чогуу бизнес кылган адамдар, ар кандай болот. Ошондуктан күрөө берүүчү бул юридикалык же физикалык жак чыга берет. Ошо күрөөнүн ээси. Ал ошол кредитти төлөп берет деп макулдук берет, өзүнчө күрөө келишимин түзөт. Ошондуктан күрөө берүүчү катары баардык физикалык, юридикалык жактар чыга алат да. Ал ошол кредитти төлөп берет. Мен ошого жооп берем, мына менин күрөө болуп берет деп келишим түзөт. Сиз айтып кетпедиңизби, мураскер деп, эгер ошол кредит алган адам кайтыш болуп кетсе, мураскер төлөйт деп. Ошол күрөө берүүчү адам да төлөп калышы мүмкүнбү? Албетте, күрөө берүүчү адам ал толугу менен ошол алган кредитке жооп берип атпайбы? Ал мыйзам боюнча ал өзүнчө күрөө келишимин түзөт. Ошол күрөөнү төлөп бере албаса, ошол киши мен төлөп берем деп толугу менен жооп берет. Ошондуктан күрөө берүүчү болоор алдында ошол күрөө келишимин гана эмес, кредиттик келишимди дагы толук тактап, таанышып чыгыш керек да. Анткени ошол кредит алуучу эгерде кредитин төлөй албай калган учур болсо, күрөө берүүчү толук жооп берет да. Ошондуктан кредит төлөнүп жатабы, убагында төлөнүп жатабы, келишим толук аткарылып жатабы деп ар дайым карап, изилдеп, көз салып жүрүш керек да. Анткени көпчүлүк учурлар болот, ал кредит алган эмес, бирок күрөө берүүчү болуп чыгат. Анан кредит төлөнбөй, кредиттин шарттары такыр аткарылбай калып, анан банк
же финанс кредиттик мекемелердин баардыгы эле сот жүзүндө сотко берип берилген мүлктү өзүнүн банктын мүлкүнө өтүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн күрөө берүүчү болоор алдында толук келишимдер менен толук аткарылып жаткандыгын текшерүүнү камсыз кылуу керек. Сиз туура айтасыз да, негизи эле ушул маселе чоң да. Аз кездешсе да, бирок кездешсе дагы бул чоң аябай көңүл оорутаарлык көрүнүш. Алар көп жерлерге кайрылышат, жардам сурашат. Негизи эле ошол күрөө берүүчү болууда кандай дагы маалыматка кененирээк айтып бере аласыз дагы, моундай нерселерге көңүл буруш керек же болбосо ошого токтолуш керек, макул болбош керек же? Негизи күрөө берүүдө өзүнүн мүлкү да. Ошон үчүн ошондуктан келишимдин шарттарын караш керек. Анан күрөө берүүчүгө кимге күрөө катары берилип жатканыңды, ага ишенип жаткандыгыңды толук ишенишиң керек. Ошол адам чындыгында эле алынган каражат, кредитти толук төлөп берет деп. Экинчиден, бул ошол кредит алган адам ошол кредитим төлөнүп жатабы, кандай төлөнүп жатат деп сурап туруу керек да. Кандай шарттарда, эгерде эми ал тааныш эле адамына күрөө берүүчү болуп чыгып атат да, ошондуктан анын кандай ал акыбалын сурап, ар дайым көзөмөл алдында болуш керек да. Анткени Бул ал дагы бир чоң жоопкерчилик экен да. жоопкерчилик, албетте ал өзүнүн мүлкү менен жооп берип атат да. Ошондуктан ал албетте ошол кредитти көзөмөлгө алып жүрүү зарыл. Демек, күрөө берүүчү, мисалы үчүн кредит алган адам башка, бирок күрөө берүүчү башка дагы болушу мүмкүн экен да. Албетте, бир кредит боюнча күрөө берүүчү болуп 4-5 адам чыгышы мүмкүн. Анткени ал толугу менен камсыз кылып, эгерде ал ийри суммадагы кредит болсо, ага бир эмес 5-6 адам деле өзүнүн мүлкүн берип, ошол бизнеске же болбосо кандайдыр бир нерсе ачуу үчүн алынып жаткан кредитти алар толук ошо ишенип бири-бирине ошону иштетип кетебиз же ошону салабыз, курабыз деген максат менен алышат да. Ошондуктан бири-бирине көзөмөлдөп туруш керек да, анан толук аткарылып жаткандыгын. Көбүнчө ошо чоң ири суммадагы кредиттерди алганда төлөнүп жаткандыгына мезгил аралыгы өтөт. Кандайдыр бир суммадагы кредиттин жарымысы жабылган учурда күрөөгө коюлган кээ бир мүлктөрдү алып салышат да күрөөдөн. Банк өзүнүн күрөөдөн алып салып, ошо өзүнө алат. Ошондуктан эң негизги максат бул келишимди аткарыш керек да. Келишимге кол коюу астында албетте ар бир Мындай жакшылап маалымат таанышып, ооба, деталдуу таанышып гана деталдуу абдан керек. так караш керек да. Анткени келишим ал мыйзам чегинде коюлган келишим, ага кол коюлуп жатат, ал юридикалык жактан уже өзүнүн күчүндө. Ошондуктан мен ойлойм, эң негизгиси бул келишимди окуш керек, таанышыш керек. Анда эмесе азыр биздин катталуучулардын суроолоруна, комментарийлерине орун берсек. Садыров Кенжебек 970 дейт. Мен Эко Исламик банкта кредит алган элем. Төлөш кыйын болуп атат, проценти өсүп жатат. Жардам сураса керек да, кеңешиңизди берип коесузбу ушул жараныбызга? Эгерде сизде кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп жатса, сиз банкка кайрылышыңыз керек. Өзүңүздүн эмне себептен кыйынчылыктар пайда болгонун толук сүрөттөө менен, кандай болуп жатканын толук маалымат беришиңиз керек банкка. Эгерде банк сизге эч кандай жооп жазбаса, анда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо бөлүмү бар. Ошол жака деле кайрылсаңыздар болот. Анда алар Улуттук банктын кызматкерлери, Эко Исламик банктын кызматкерлери менен сиздин кредитиңиз боюнча маалыматтарды беришет.
Рахмат. Анда мен айтып кетет элем, биздин катталуучуларга дагы сурооңуздар болсо узата бериңиздер. Ал эми биз түз эфирибизди расмий тилде улантсак. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Мы продолжаем наш прямой эфир на русском языке. И тема нашего эфира – особенности кредита под залог недвижимости. Гость нашего эфира – главный инспектор управления методологии и надзора Национального банка Джамыл Коноева. Здравствуйте, Джамыл, еще раз. Здравствуйте еще раз. Да, и первый вопрос. В каких случаях при кредитовании оформляется залоговое имущество? В настоящее время финансово-кредитные организации предоставляют большой спектр кредитных услуг, в том числе они различаются по времени выдачи, да, по видам кредита, по отрасли кредитования, и в том числе они различаются тем, что какие-то кредиты предоставляются за счет залога, а какие-то без залога. Но беззалоговые кредиты – это в основном потребительские кредиты, а кредиты с залогом требуются для того, чтобы обеспечить обязательства, да, заемщика. Они в основном это крупные кредиты, которые определяют размер кредитов, на которые выдаются залоговые кредиты, в основном определяется самими банками, потому что финансовые кредитные учреждения в основном сами в своих политиках определяют. В этой связи в основном залоги требуются по более крупным кредитам, которые несут в себе большие риски. И второй вопрос. Национальный банк вводит новые требования для финансово-кредитных организаций по установлению залогового коэффициента по недвижимому имуществу в размере не более чем 50% от стоимости залогового обеспечения. Что это дает заемщикам? Да, в настоящее время Национальный банк ввел новые требования в части коэффициента, который определен, как вы сказали, не более 50%. Залоговый коэффициент – это за коэффициент понижения стоимости залогового обеспечения от рыночной стоимости. Это дает возможность заемщикам более доступность кредита. Если ранее Национальный банк не выставлял такие требования к залогу, да, вообще не было, то сейчас мы требуем, чтобы минимальная стоимость этого залога определялась как 50%. При этом финансово-кредитные организации могут полностью устанавливать коэффициент более 50%, потому что это их риски, они сами берут эти риски на себя и определяют этот залоговый коэффициент. На размер залогового коэффициента в основном что на него так влияет, да, это, во-первых, рыночная стоимость, во-вторых, это местонахождение этого залога, где он находится, да, в отдаленных районах или как. И в-третьих, это какие расходы банк понесет в случае, если это имущество перейдет в его собственность, да, он понесет расходы по содержанию, по реализации залога и так далее. И учитывая все вот эти факторы, он устанавливает себе залоговый коэффициент. Для чего мы именно установили этот коэффициент? Мы проводили анализ, и согласно анализу было выявлено, что некоторые финансово-кредитные организации в зависимости от местонахождения залога устанавливали коэффициент ниже 50%, что очень создает сложности для заемщиков. Если его залог, например, стоит 1 000 000 сомов, он даже в кредит может взять только 300 000. Это очень большой коэффициент. Поэтому, чтобы залог оценивался более справедливо, да, и чтобы у заемщика была возможность получать больше кредита, да, размер кредита, чтобы был больше, мы установили коэффициент. Был установлен такой коэффициент. Залоговый коэффициент установлен в целях, интересах заемщиков, да? Можно так сказать. Залоговый коэффициент устанавливается для коммерческих банков, а коммерческие банки устанавливают для своих, не только для коммерческих, для финансово-кредитных организаций в целом. А кредитные организации, они самостоятельно от вида залогового обеспечения, в зависимости какой вид, да, они внутри своими
нормативно-правовыми устанавливает свой коэффициент. И этот коэффициент не может быть, как я говорю, ниже того Ниже. уровня, который мы установили, да. Он не может быть ниже. Может быть выше. А какие риски существуют при получении кредита под залог? Что нужно знать заемщикам, чтобы их имущество не перешло в собственность коммерческих банков? Вообще вопрос предоставления залога, он очень такой сложный, да, и чтобы не потерять свое имущество, в первую очередь залогодатели должны знать условия кредитного договора, да, какие условия, потому что если ты не исполнишь условия кредитного договора и не будешь выплачивать кредит, соответственно, пойдут дальнейшие процедуры банка, которые влекут за собой перехода имущества в собственность финансово-кредитной организации. В первую очередь нужно ознакомиться с условиями кредитного договора. Кроме того, залогодатель должен четко знать, да, что и как, когда, риски, да, все учитывать. Например, сможет ли заемщик вообще выплатить этот кредит, как он, на каких условиях он берет. Поэтому хотелось бы отметить, что выступая залогодателем, вы должны учитывать все риски, потому что имущество, оно ваше, и есть риск потери этого имущества. Ознакомиться с условиями договора – это одна из самых важных деталей. Если вдруг, да, до подписания договора вы должны детально изучить. Если вы с чем-то не согласны или вам что-то непонятно, обязательно нужно обсудить это с финансово-кредитной организацией, получить полностью удостовериться, да, что вы это понимаете так, как вы понимаете, и так, как вы хотите, чтобы заблаговременно знать, да, свои возможности. Давайте тогда сейчас вот разъясним, кто такой залогодатель и кто такой кредитополучатель, да? Они могут быть в одном лице и могут быть разными, да, людьми? Да, конечно, это может быть одно лицо. Если у тебя есть залог, ты можешь быть одним лицом под залог своего имущества. Но если вдруг у тебя, как я уже ранее говорила, крупная сумма кредита и твое имущество полностью не покрывает твои обязательства, то дополнительно может быть залогодатель. Любой. Их может быть несколько. Залогодателем может выступать любое физическое и юридическое лицо, собственник имущества, да, который обязуется выплатить, погасить кредит своим имуществом в случае наступления невыплаты кредита. Да? Поэтому, будучи залогодателем, это тоже большая ответственность, потому что вы можете потерять свое имущество, потому что ваше имущество отвечает за обязательства того заемщика, который взял кредит под ваше имущество. Поэтому залогодатель тоже должен четко ознакомиться, знать условия кредитного договора, постоянно мониторить, да, погашается ли его кредит. Потому что будь залогодателем, соответственно, он или родственник, или компаньон, или лицо, которое вы знаете. Поэтому хотя бы позвонить, поинтересоваться и всегда знать, что он выплачивает, и что на самом деле тот кредит, который он взял, он пошел по направлению, и он целевое использование у него, и все, как он в бизнес-плане хотел, все исполняется, и он погашает кредит, это, конечно, очень хорошо, и для залогодателя тоже, потому что риск того, что он потеряет, он будет минимальный. Вот бывают форс-мажорные ситуации, если заемщик не смог выплатить свои кредиты, свои обязательства вовремя, может ли коммерческий банк войти в его положение?
требований, что в обязательном порядке коммерческий банк или любая финансово-кредитная организация должна пойти на уступки, в нормативно-правовых актах Национального банка нет. Однако каждая финансово-кредитная организация в случае обращения заемщиков с описанием какой-либо проблемы, например, сейчас в настоящее время в связи с селевыми потоками в регионах нашей республики происходят сели, да, и очень много пострадавших. И если есть пострадавшие, да, они могут письменно обратиться в финансово-кредитную организацию, где они получили кредит, и описать проблематику, да, в связи с чем приложить все необходимые, если есть какие-то документы, и обратиться с просьбой о реструктуризации кредита. Реструктуризация кредита – это просто это изменение первоначальных условий договора. Да? Это, возможно, финансово-кредитная организация пересмотрит условия договора и продлит срок, пойдет на какие-то уступки. Финансово-кредитной организации пойти на уступку. Поэтому, если есть такие лица, заемщики, которые пострадали, я бы попросила их тоже обратиться, писать, и вдруг на ваши обращения финансово-кредитной организации не среагировали вовремя, вы можете обратиться, в принципе, в отдел защиты прав потребителей Национального банка с просьбой рассмотреть вопрос, и мои коллеги, соответственно, будут обращаться по вашим просьбам. А вот вот заемщики, которые испытывают, допустим, сели или какие-то природные, да, катаклизмы, стали свидетелями или жертвами, только они могут обращаться с просьбой о реструктуризации своего долга, либо также есть шанс у простых, допустим, бывают разные именно личные ситуации, потеря кого-то или какой-то банкрот, например, или они тоже могут обратиться за помощью. Конечно, обратиться с просьбой о реструктуризации имеет право каждый заемщик, но при этом он должен описать полностью, да, документально подтвердить, да, если у него есть какие-то. Например, во время ковида, как мы знаем, были закрыты границы, не были какие-то поставки, да, каких-то товаров, все было закрыто, поэтому на тот период коммерческие банки тоже шли на уступки, меняли им сроки погашения кредитов, графики погашения меняли полностью, делали каникулы. Поэтому в зависимости, как я сказала, требования Национального банка, что финансово-кредитная организация должна пойти на уступки, у нас нет. Это их риски. Каждый коммерческий банк или микрофинансовая организация, они самостоятельно определяют, самостоятельно выявляют. Конечно, если есть какие-то проблемы, я считаю, что каждый заемщик должен обращаться в банк, говорить о своих проблемах, говорить, с какими трудностями они сталкиваются, и что можно сделать, чтобы я мог бы оплатить кредит, да, погасить кредит. Потому что в первую очередь намерение банка заключается в том, чтобы вернуть свои денежные средства, которые он выдал. Это хорошо, когда вот такая коммуникация, да, как бы взаимовыручка какие-то, если даже не обязательно полностью, да, как от какой-то суммы освобождать, или хотя бы, вот как вы сказали, да, по временным рамкам, да, чуть, чтобы не было слишком много пени не вырастил. И вот такой вопрос. Бывают разные случаи, если человек скончался, да, и как потом дальше, кто будет этот кредит погашать? Если заемщик скончался, то согласно требованиям законодательства наследники, вступая в наследство, как я уже ранее говорила, если недвижимость стояла в залоге, и на эту недвижимость оно перешло по наследству, да, то наследник полностью отвечает по обязательствам заемщика, да, полностью. Сколько у него есть обязательств перед финансово-кредитной организацией, они полностью должны будут вернуть.
Давайте сейчас зачитаем вопрос от нашего подписчика Бем Салмва, кажется. Он спрашивает, могу я взять кредит и купить дом? Конечно, есть такой вид кредита, как ипотека. Вы можете обратиться в коммерческие банки, и они, изучив вашу платежеспособность, могут выдать вам ипотечный кредит. Но у каждого коммерческого банка свои условия выдачи кредита. В этой связи я считаю необходимым обратиться в несколько, чтобы найти тот или иной вам приемлемый кредит, который вам будет доступный. Спасибо большое. Больше вроде бы нету вопросов. Мы тогда можем уже завершать наш эфир. Уважаемые подписчики, если у вас будут еще вопросы, вы можете оставлять комментарии, ваше мнение и вопросы под этим видео. Мы видео обязательно сохраним. Ну а я напомню, гостем нашего эфира была главный инспектор управления методологии и надзора Национального банка Джангыл Коноева. Спасибо вам огромное за то, что уделили время. Спасибо, до свидания. До свидания.